Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди күч колдонуу менен кармоо операциясы кечээ өз максатына жетпей калды. УКМКнын атайын даярдыктагы тобу мекеменин башчысы айткандай куралсыз барышкан. Натыйжада Атамбаевдин тарапташтардын барымтасында калышты. Ни один спецназовец не стрелял. Да, стреляли с Помпова. Там, по-моему, где-то 12-13 человек получили ножные ранения. Но они чисто уже, когда камнями их закидывали, они чисто останавливали их. Дагы бир белгилеп кетүүчү учур, милиция кызматкерлери Кой Таш айылынын аймагында коомдук коопсуздук камсыздоого барган учурда колдорунда эч кандай курал жарак болгон эмес. Жалпысынан Кой Таш айылында орун алган массалык башаламандыкка байланыштуу 6 факт кылмыш катталган. Анын ичинде биринчиси бир эл баштык фактысы, бир массалык башаламандык, бир барымтага алуу фактысы, бир адам өлтүрүү, 2 адам өлтүрүү аракет жасоо. Коомчулукта Атамбаевдин кадамы өтө кооптуу экендиги айтылууда. Ал жерде окко учкан аскердин тагдыры баарынан өкүнүчтүү. Ок тийип каза болгон атайын даярдыктагы бөлүмдүн жоокери Үсенбек Ниязбековдун артында 4 баласы калды. Үсенбек Ниязбеков УКМКнын атайын даярдыктагы бөлүм жетекчисинин орун басары болчу. 1972 жылы Ош облусунун Белөрүк айылында туулган. Азыркы кызматына ушул жылдын февраль айында дайындалган. Иштеги жетишкендиктери үчүн эрдик төш белгиси жана бир нече сыйлыктар менен сыйланган. Сентябрь айында ага полковник намын берүү пландалып жаткандыгын УКМКнын билдирүүсүндө айтылат. Атайын даярдыктагы бөлүктүн колунда курал болбосо, кайдан ок тийди деген суроону ар бир адам өзүнө бергичекте мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы үйүндө чогулгандардын арасында анын өзүндө гана курал болгондугун айтып, бул жерде курал менде гана, өзүм туруштук берип жаттым деди. Муну менен аскерди өз атканын моюндады. Когда ребята пошли на 3-й этаж, стрелял несколько, 5-6 раз вверх, темнота. Рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в кого из ребят не попадать. Кто-то их все время подталкивал вперед, чтобы они шли вперед. Я сразу предупреждал, что я буду сопротивляться. Потому что я не баран, которого Сооронбай поведет там глотку перерезать. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Мамлекет башчысы белгилегендей, Алмазбек Атамбаев Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдардын талаптарын одоно түрдө четке кагып, тергөө иштерин мыйзам алкагында аткарууга катуу куралчан каршылык көрсөткөн. Сооронбай Жээнбеков белгилегендей, Кыргызстан укуктук мамлекет. Мамлекеттин милдети бардык жарандар мыйзамдын талаптарын кынтыксыз сактоосун камсыз кылуу. Мамлекет башчысы коопсуздук кеңешинин мүчөлөрүнө кайрылып, тез арада чараларды кабыл алуу зарылдыгына байланыштуу мыйзамдуулукту, өлкөдө тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо боюнча бардык иш-чараларды аткаруунун зарылдыгын баса белгиледи. УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев, ички иштер министри Кашкар Жумушалиев, башкы прокурор Өткөлбек Жамшитов түзүлгөн кырдаал боюнча маалымат беришти. Жыйындын жыйынтыгында тиешелүү чечим кабыл алынды. На заседании Совета Безопасности было принято решение признать действия правоохранительных органов основанными на нормах Конституции Кыргызской Республики и действующего уголовно-процессуального законодательства Кыргызской Республики. Также было принято решение рекомендовать правительству Кыргызской Республики принять все необходимые меры, направленные на обеспечение общественной безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа 2019 года. Ошондой эле бүгүн Сооронбай Жээнбеков Жогорку кеңештин жыйынында сөз сүйлөдү. Сиздерге белгилүү болгондой, Жогорку кеңеш башкы прокуратуранын корутундусунун негизинде Атамбаевди экс-президент статусунан ажыраткан. Атамбаевга коюлган айыптар боюнча фактылар кылмыштардын жана бузуулардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталганын айтты. Азыркы учурда тергөө органдары тарабынан Атамбаев менен байланыштуу 5 кылмыш иш боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Тергөө учурунда дагы башка кылмыштардын изи чыгып жатат. Атамбаев тергөө органдары тарабынан 3 жолу мыйзам талаптарын толук сактоо менен күбө катары тергөөгө чакырылган. Андан сырткары министрдин орун басары Каниметов тергөө амалдарын жеринде жүргүзүүгө барган. Кече ушул эле мыйзамдуу логиканы улантып, мыйзам талаптарынын негизинде тергөөчүнүн токтомун аткаруу үчүн Атамбаевди тергөөгө күбө катары алып келүү иш-аракеттери болду. Күч органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин нормалары толугу менен сакталды, деди президент. Айрым күчтөр бул процессте Жээнбеков менен Атамбаевдин жеке тиреши деп жатышат. Бул эки адамдын тиреши эмес. Бул коррупциянын туш окуусу болгон бардык кылмыштуу иштерди ачууга, тергөөнүн мыйзам чегинде таза жүрүшүнө, соттук процесстердин адилеттигин камсыз кылууга каршы жасалып жаткан күрөш. Бул мыйзамдуулук менен өзүн билемдиктин,
Өзгürlükçülüğün memleketten ödü koyunun tireşi. Tilekке karşı ülkemizin tarihinde bir neçe attı başlı siyasatçılar qamakka alıngan uçurlar oldu. Bari tem mizanға başlayıp, tergöve kelip, sot hükümüne baş yiyişken. Alem Atambayev jeke kelip başına oylap, tergöve bargandan baş tarttı. Eldi, jarandardı, kurmandık alıp barudan da kaytkan жоқ. Hurmatlı mekendeşlerim, ülkemizde tinçlikti, qoğumдағы qoğupsuzluktu, elimizдің tinç yaşaсын saqtayız. Saqtayız buyursa, biznestin qorғалысын, жеке меншіктің қол тибестігін қамсыз қылауыз. Жарандарыбыз, еліміз қаватыр болмаула. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүндө кечээден бери кармалып турган 6 жокер кое берилип, баары тең бир маштен салып кетишти. Партия лидеринин орун басары Фарид Ниязов аларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрү алып кеткендигин айтты. Акыркы маалыматтар боюнча милиция мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташтагы үйүн толугу менен курчоого алып, тарапташтарын үйдүн сыртына сүрүп чыгарды. Үйдүн короосуна дээрлик киши калбаганын билдирүүдө. Айланасында топтошкон адамдар жок. Милиция короону көзөмөлгө алууда жана ал жакта дарыгерлер жүрөт. Үйдүн дарбазасын чопкуталган машина сүзүп кирди. Үй тараптан айрымдардын кыйкырган үндөрү угулууда. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармоо операциясы бүгүн 16-лар чамасында башталды.